Мен кыз ала качууга каршымын. Мен үй бүлөдөгү зордук зомбулукка каршымын. Мен гендерлик теңчилик үчүн. Мен аялдардын укугун коргоо үчүн. Мен жеткиликтүү билим үчүн. Саламатсыздарбы, урматтуу жаштар. Сиздер менен ушундай аудиторияда кезигип отурганыбызга аябай кубанычтамын. Мен Жылдыз Султанбек кызы, Бүтүн Кыргызстан эмгек саясий партиясынын жаштар кандатынын мүчөсүмүн. Бул жерде жогоруда Мекен ынтымагы саясий партиясынын өкүлү шайлоодон кийинки таарынычтарды, шайлоодон кийинки кээ бир кемчиликтерди аябай жакшы баса белгилеп кетти. Мен бул нерселерге бир аз токтолоюн. Жакшыраак токтолсом өзүңүздөр билесиздер, аябай көптөгөн убакыт ээлеп калышы мүмкүн. Себеби биз биринчи жолу Кыргызстандын тарыхында Бүтүн Кыргызстан эмгек саясий партиясы БШКны сотко берип, 1 май райондук соттон биринчи жолу саясий партиялык тушка ээ болду. Анысына карабай жогорку соттон өзүңүздөргө маалым болгондой үчүнчү күчтөрдүн астында, үчүнчү күчтөрдүн таасири артында бизди кайра жыгыттууга туура келди. Бул жигит Байкенин сөзүнө улай, сиз айттыңыз, биометрика менен шайлоого катышкан негизи өзү эле мыйзамсыз деп. Бирок биздин баш мыйзамга 2012 жылы 23 апрелден баш мыйзамга реформа киргизилген. Биометрика менен шайлоо кодексине биометрика аркылуу шайлоочулар шайлоо укугун ашырса болот деп. 4 жыл аралыгында 3 жылдан бир аз аша убакытта шайлоочу кайсыл бир деңгээлде болбосун өзүнүн укугун туура пайдалануу үчүн биометрикасын тапшырып шайлоого катышса болмок. Бирок бул деле биздин өзүбүздүн жанагы кош көңүл болгондугубуздан ошол даже биометриканы тапшыра албай көптөгөн жарандарыбыз шайлоо укугунан ажырап калышты, шайлай албай калышты. Буга көп деле токтолуунун кажети жок деп ойлоймун мен. Экинчи нерсе болгондо сиз айткан 50%дан ашыш керек дегениңиз менен бийликтегилер көрсөткөндө 54%ды көрсөтүп атышат. Азыр 54 шайлоочулар катышты деп. Пропорциялап койсоң? Пропорционал, ооба. Бирок мен монтип айтмакмын. Мен деле сиз деле оппозициялык маанайдагы партиянын өкүлүмүн. Жада калса БШКнын комиссиясы, борборлук шайлоо комиссиясы арифметиканы тууралап койгондон дагы эригишти. Бул эбегейсиз аябай чоң мыйзам бузууларды коштоду. Алар көрсөтүп жатат өздөрүнүн сайтында. 2.700.000 киши биометрикадан катталды, бирок 1.600.000 ашык киши шайлоого катышты деп. Жөнөкөй эле арифметика менен 7% парокту өткөн 6 партиянын алган добуштарыны эсептеп келгенде көрсөтүп жаткан 54%ды сумманы бербей жатат. Ортодо 37.000 кишинин, 37.000 шайлоочунун добушу кайсыл бир багытта жок болуп кетип жатат. Ушундан улам бул шайлоону биз негизи эле мыйзамдуу деп кабыл алабызбы? Азыркы парламент, жогорку кеңеш кандайдыр бир мыйзам деңгээлинде, мыйзамдуу түрдө отурабы же отурбайбы деген бул аябай чоң көйгөйлүү суроо. Муну биз талкуулаганга бул жерге жаштар кезигиппиз, жаштар жолуктук. Биздин амбициябыз болгонубуз менен муну биз өзүбүздүн күчүбүз менен позициябызды жакшы билдирип, тилекке каршы аны биз өзгөртө албайбыз. Ошондуктан бул жерде Айжаяга рахмат, ушундай аянтча түзүп атасыздар. Ар бир шайлоо саясий партияларга биз сиз менен сүйлөшкөндө жергиликтүү бийликке барасыздарбы, барбайсыздарбы деген башка 3 пункт менен сүйлөшкөнбүз. Эми ошол пункттарга кыскача өтсөк, 2016 жылы боло турган жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоого Бүтүн Кыргызстан эмгек саясий партиясы сөзсүз түрдө катышат. Биз сөзсүз түрдө баштаган ишибиздин аягына чекти чыгарганга аракет кылабыз. Биз акыйкат үчүн сөзсүз түрдө аягына чекти барабыз жана күрөшөбүз.
эгерде мунусунда биздин 37 миң шайлоочубуздун үндөрүнү бизге добуштарын бизге кошуп беришпей койгон болсо, биз ишенебиз ар бир шайлоочунун жүрөгүндө акыйкатка деген сүйүүсүнөн улам 2016-жылы жергиликтүү бийликтерден орундарды алабыз деп. Демек биз дагы административдик ресурсту 2017-жылы, 2020-жылы боло турган шайлоолорго колдоно турган биз дагы жолду издеп атабыз. Ошол себептен да жергиликтүү шайлоого биз катышабыз. Дагы бир баса белгилеп кетчү нерсе, Бүтүн Кыргызстан эмгек саясий партиясы могу 2015-жылы 4-октябрда болгон шайлоого эч кандай административдүү ресурс жана добуш сатып алуу менен эмес, таза 137.980 кишинин добушун ала алды. Эгерде биз да добуш сатуу болуп, могу төбөлдө отурган жогорку кеңештеги депутаттардын жолун жолдосок, биз бир гана 7% эмес, биз 35%ды сатып алганга кудуретибиз жетмек. Сиздер билесиздер, биздин тең төрагалар кимдер экендигин да жакшы билесиздер деп ойлойм. Бул жерде жаштар мындай аянтча түзүп отурганда мен аябай азыр өкүнүп турамын. Эмнеге бийликте отурган жогорку кеңештин депутаттары катышкан жок? Алар шайлоонун астында бизге эмнелерди айтып жатты? Ошол эле Жанар Акаев, ошол эле Унара Мамытова, булар биздин жогорку кеңеште болгон жаштардын өкүлдөрү болуп эсептелишет. Анан бизге мындай кандай десем, жоопкерчиликсиз мамилесинин аянтчасында биз көрбөй турабыз. Мен ойлогомун, аябай могу жерге келердин астынан жаштарда талкуу болот, көптөгөн көйгөйлөрүңөр бар. Силер региондордон келген жаштардын региондордо эмне маселе болуп жаткандыгын биз билбейбиз. Биз шаарда туруп, борбордо туруп, сиздер эмне күндөрдү көрүп атасыздар, эмне көйгөйүңөр бар, мектебиңерде кандай, билим берүү системасы кандай болуп жатат, саламаттыкты сактоо системасы сиздерде кандай болуп жатат, биз аларды билбейбиз. Мен ойлогом, могу жерде ошол проблемаларды биз көтөрсөк, элдин өкүлү болуп шайланган Жанар Акаев менен Унара Мамытова мүмкүн ошол жаштардын көйгөйлөрүн жогорку кеңеште алып чыгып, мыйзам долбоорго сунушташышат деп. Жана ошол эле калганда бул жерде жогоруда Перизат эжеке жакшы белгилеп кетти, жаштар шайлоонун астында курал катары эле колдонуп калып жатасыңар деп. Массовка үчүн эле лидерлер бир жерге бара турчу жерген болсо, жаштарды футболкаларды кийгизип, кепкаларды кийгизип, колдоруна бирден флагтарды карматтырып тургузуп коет. Анан жада калса ошол 15% жаштар квотасы бар, биздин баш мыйзамда көрсөтүлгөн. Жаштар 120 кишиден турган списоктон сөзсүз түрдө 15% квота болуш керек деген. Бирок тилекке каршы, аябай чоң тилекке каршы ал нерсе квотанын кезектешүүсү жок. Мисалы гендердик аялдарга тиешелүү маселе болгондо ар бир 4-чү аял тизмеде аял киши болуш керек. Ар бир 4-чү киши аял. Ал эми жаштарга келгенде 15% деп гана көрсөтүлүп койгон, кезектешүүсү жок. Анда бизде саясий партиялар эмне кылып жатат? Алар алып туруп эле акыркы орундарга тизменин акыркыларына бизди жаштарды квота үчүн для галочки киргизип коюп жатышат. Ушул көйгөйлөрдү көтөрсөк жакшы болмок. Жогоруда айткандай, Бүтүн Кыргызстан эмгек саясий партиясынын жаштар маселеси боюнча дагы чоң иштерди алып барып жатат. Биз бийликте болбосок да биздин партиябыздын астында түзүлгөн коомдук мектеп бар. Сиздер жакшы билесиздер. Өздүк көтөрүү школа личности деген биздин акысыз жарды үй бүлөлөргө болгон балдарды акысыз окутат. Ал жерде IT мектеби бар, би курстары бар, англис жана кытай, орус тилдерин акысыз үйрөтүү жана компьютердик навыктарга үйрөтүү курстары акысыз болот. Дагы ошого ирет аялдар көйгөйүн көтөрсөк, биздин партиянын астында Айым Ордо деген коом түзүлгөн. Ал жерде жарды үй бүлөлүдөгү айымдарга биз акысыз медициналык жардамдарды жана психологиялык, моралдык жактан колдоо көрсөтөбүз. Чоң рахмат. Az болуп калды, жетишпей калды, к сожалению. Тилекке каршы көп айтылчу сөздөр бар болчу. Мен ишенем, кофе брек убагында улантабыз деп. Чоң рахмат. Азыр болсо кезекти биз суроолорго берели. Биринчи суроо. Саламатсызбы? Аябай мыкты доклад болду. Менин сизге берчү суроом, биздин бүгүнкү күндө Кыргызстан ушул эгемендикти алган 24 жылдан бери биздин
гендирибизди кескен негизги маселе бийликте турган ошол көпөстөр, төбөл башчылар административдик ресурсту колдонуп кайрадан бийликке келип атат. Анан ушул сиздин докладыңызда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына келгенде басым жасоо айтып өттүңүз. Эгер биз жергиликтүү органдарын ээлеп калсак, биз кийинки шайлоолордо административдик ресурсту толугу менен колдонобуз деп. Буну биз кандайча түшүнсөк Толугу болот? менен эмес, колдонгонго аракет кылабыз. Бирок Аракет кыласызбы, кылбайсызбы сиз? Ошол биздин гендирибизди кесип келаткан маселе кайда? Талууру маселебизге тийип атпайсызбы? Буну биз партиянын негизги приоритети деп калып алсак болобучу, сиздин элеп кириңизби? Менин сөзүм дагы бир жолу Нурайыз мындай экен да. Биз бул жерде Перизат эже жакшы айтып кетти. Биз аябай сонун болгон техникаларды алып келсек деле элдин аң сезими эч качан өзгөрүлбөйт экен. Биздин партия сиз өзүңүз жакшы билгендей эң аябай саясий маданиятты туу койгондуктан биз дагы болсо экинчи ирет өткөн жерибизден өтпөй калганга дуушар болуп отурабыз. Биз дагы как посыл катары өйдөдө төбөлдөргө отурганда биз дагы мыйзам бузууларга эмкисинде жол берүүгө аракет кылабыз. Биз алар кандай жооп берсе, биз дагы ошондой жооп бергенге толук аракет кылабыз. Рахмат. Чоң рахмат. Кошумча суроо бар. Суроолор жок болсо анда кол чалуулар менен узатып Мен бир суроо берип коеюн анда. Ооба. Аркада отурган жигиттин суроосуна болайын. Ошолордун жолу менен барабыз десеңиздер, анда кандай жамандык алып келе аласыздар? Биздин партиянын биринчиден биздин партиянын программасында жазылып турат, негизи мамлекеттин түзүлүшүн өзгөртүрүү. Азыр биз как бы Самбаев сиздин ушул немеңизден, позицияңыздан кабардарбы? сиз эметпесеңиз, өзүңүз Садахан Кимсамбаевичке барып доклад кылып айтып берсеңиз Мен дагы акыл болот. кадалышты билем, алдынан сүйлөшкөндө мындай айткан маселе жок. Мен сизге улантырайын. Могу жерде айтып атасыздар, биздин өзгөрүү болобу деп, мен туура түшүндүмбү сиздин сурооңузду? Эгерде биз бийликке келсек, кандайдыр бир деңгээлде канчалык биз өзгөртөбүз? Өзгөрүү биз алып келебиз. Биз мындай болот. Сатоочунун мен айттым. Айтып атышпайбы, 24 жылдан бери бийликти сатып алып келатышат, депчи. Сатып алып келгендер бийликти элди жашоосун өзгөртө албай атат. Эми сиз айтып атасыз, биз дагы келип сатып алабыз депчи. Эгер сиз дагы келип сатып алсаңыз, анда ошолордун тырмогуна сиздер да басып, анда эмне кереги бар? Анда алар бизге караганда жакшыраак да. Алар келгенде булар бир эле максат менен келип жатышат да. Ооба, сиздин сурооңузду мен туура түшүндүм. Бир максатта келип жатышат. Демек, бүт баары бийликке келүүгө жанталашып болгон аракетин кылып жатат. А биз ак деп отурганыбыз менен биз өтпөй калып жатабыз. Биздин максат негизгиси бийликке келип туруп, аябай чоң реформаларды жасоо. Эң биринчи эле биз президенттик парламенттик башкаруу системасына өтүү, ушундай биз реформа менен биз баштамакпыз. А калган жагы бизге бекем тартып, ак эмгек менен биз бүт баарын өзгөртөбүз деп ишенем. Чоң рахмат. Азыр болсо кезекте акыркы суроо берели. Хотела уточнить, вы сказали, что собираетесь поменять государственное устройство. Я хотела уточнить, вы сказали, конкретно подразумеваете переход к президентско-парламентской системе. Да. А вы не в курсе, что мы уже и так живем в президентско-парламентской? Но у нас уточняется то, что как бы парламент выше президента. Тогда это парламентская форма. Это у нас парламентская форма управления. Мы сейчас в этом живем официально, к Мы живем сожалению. при президентско-парламентской форме управления. Вы хотите сделать парламентскую? Нет, мы хотим полностью переходить на президентскую форму. Значит, чуть-чуть не разбираюсь в политике. Последний вопрос. Да. И последний вопрос. Меня зовут Настя, я с города Каракол. У меня такой вопрос. Ведутся ли какие-то работы именно в отдаленных регионах с молодежью? Именно вашей партии? Потому что с молодежью в отдаленных регионах чаще всего с ней не работают, и они такие как бы активные, как, например, из Каракола, США и вот в других регионах. Я с вами полностью согласна. У нас на местах существуют первоначальные штабы, ячейки политических партий, именно нашей партии. Вы можете туда обратиться. Вы с какого региона? С города Каракола. У нас в Караколе есть большинство, довольно такой большой штаб. Там существует и молодежное крыло, которые ведут именно работу с молодежью. И в том числе, если вы можете подать заявку в нужном направлении, вы можете бесплатно обучаться в нашей школе, общественной школе, при желании. Но общественная школа пока у нас только в Бишкеке. На регионах мы еще не открыли. Я имела в виду не в Караколе именно, а в Да, я полностью, селах, да. там... Я вас поняла, но
ведутся, у нас имеются штабы, вы можете связаться со штабами. Это не только Каракол, и во всех регионах у нас есть первоначальные ячейки. Спасибо большое за вопрос, спасибо большое за ответ. И у нас есть еще одна поднятая рука, но это только с вашего согласия, если вы принимаете вопрос. Есть Да. вопрос? Насчет того, что у вас есть какие-то ячейки в обществе, ну, вашего парламента, партии, да? Да. И может обратиться. В Токмаке у нас был, да, у вас там офис был открыт, что вы можете туда приезжать и приходить, но он всегда закрыт, а после выборов вообще даже эмблема того, что это Бүтүнэмгек Казахстан, оно вообще брали ее, Убрали. и когда мы спрашивали, где, они сказали, выборы закончились, все, значит, они тоже закруглились. Это, наверное, был штаб предвыборное агитационное время, которое было открыт. Но насчет этого я не полностью ознакомлена, поскольку я являюсь всего лишь членом молодежного круга Бүтүнэмгек. Но, конечно, ваши эти дойдут до наших сопредседателей, и обязательно мы рассмотрим. Но каждый в регионах обязательно должны ответить. У нас есть члены партии и ответственные за определенный регион представители нашей партии. Биз жаштар, медиаторлар, өзгөрүүлөргө кыймыл берген күч. Долбоор Бириккен Улуттар уюмунун Балдар фонду ЮНИСЕФ тарабынан каржыланып, Юзофош коомдук бирикмеси жана IDEA Борбордук Азия уюму тарабынан ишке ашырылууда.